Бул апта абдан опурталдуу, олуттуу, кооптуу анан жоопту кечти. Баса, алгач амандашып алайын. Анткени бир айдан бери шайлоонун жүрүшүн ыкчам жеткирүүнү көздөгөн максаттын арты менен Аптанюз программасы эфирге чыкпай турду. Анализди, бааны, кырдаалды мына эми беребиз, чагылдырабыз, айтабыз, дейбиз. Кыскасы маалымат берүү алкагын ачык деп жарыялайм. Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү. Нур телеканалынын эфиринде Аптанюз программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармагы аркылуу да түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Той болду, тойдун эртеси да болду. Бул шайлоо өзгөчө болот дедик, тынч өтөт дедик, административдик ресурс колдонулбайт дедик, митингдер менен коштолбойт дедик, нааразычылык орун албайт деп күттүк. Түштүк диалектиси менен айтканда зор болот дедик. Ооба, ошентик. Президент баш болуп дүйнө суктандырган шайлоо өткөрөбүз деп көкүрөк кактык, ишеним байладык, үмүт арттык. Бирок биз ойлогондой болбой калды сыягы. Бир сервердин айынан бир апта бою эмнелер гана болуп өткөн жок. Шайылдабекованын шайын оодарчудай эле нааразычылык болду. Бирок БШК төрайымынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айткандай кылы кыйшайчудай эмес. Тек гана 2 ирет кечирим сурап чектелүүдө азырынча. Ошентип көкөт айдын ашы, көп чырдын башы дегенден болуп, саякатчы эмес, саясатчы калктын турмушу дагы саясатташып кетти. Ал партия чыкты, добушум уурдалды деп, бул партия чыкты, кол менен санайбыз деп, тиги партия чыкты, көз боемочулук жүрдү деп, дагы башкасы чыкты, башынан шайлоо өткөрөм деп. Тынчтык керек болду, жыгылган күрөшкө тойбойт болбогулачы деп кыйкыргандар да болду. Ынтымак керек, эмнеле элди ыдырата бересиң деп, Өмүрбек Текебаевди жакадан алып жалдангандар жүрдү. Кыскасы дүйнө Кыргызстанга көңүлүн бөлдү. Ушул жана башка окуялар орун алганын бир саамга, эс тутумга алып өтөлү. Анда кезекти апта хроникасына узатам. 29 ноябрь дүйшөмбү. Бул күнү Ордо партиясынын лидери дайынсыз болуп жатты. Саясатчыны улуттук коопсуздук комитети кармап кетиши мүмкүндүгү айтылды. Тойдун эртеси демекчи, 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоо бул күнү ызычуулар менен коштолду. Шайлоо жыйынтыгын тааныбаган партиялар митингге чыгышты. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор аймактарда чыгышты. Бир мандаттуу округдан аттанган айрым талапкерлер атааңдаштарын каражат таратты деп айыптады. Өлкө башчысы кимге добуш бергенин ачыктады. Президент бюллетенимди журналисттер сүрөткө тартып аларын билгенимде сагыраак болмок экем деп жылмайган быйтыкча койгон. 30 ноябрь шейшемби. Бул күнү Азаттык партиясы калыстыкты талап кылышты. Партия өкүлдөрү добуштардын уурдалганы үчүн өздөрүнүн укугун коргоо максатында шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Өлкө башчысы Борбордук шайлоо комиссиясынын катасы боюнча үн катты. Президент өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз деди. 2 күндөн бери изделип жаткан Мирбек Мияров 30 ноябрда байланышка чыкканы кабарланды. Көрсө саясатчы туугу мал жандыктарынан кабар алганы кеткен экен. 1 декабрь шаршемби. Бул күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырдан кыргызстандык жаран сабалды. Сабалган жаран учурда ооруканага түштү. Президент Садыр Жапаров Өмүрбек Текебаев кабылган окуяны иликтөөнү тапшырды. Текебаевга Бишкектеги Парк отель мейманканасынын тамактануучу жайында кол салуу болгон. 3 депутатты жоопко тартуу боюнча комиссия түзүлдү. Депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу сунушун парламентке башкы прокурор берген болчу. Нуржан Шайылдабекова шайлоодогу калпсыздыктар боюнча түшүндүрмө берди. Ал сайттагы техникалык катачылыктар үчүн 2 ирет элден кечирим сурады. 2 декабрь бейшемби. Чек арадагы кырдаал тыкыр көзөмөлдө. Мындай маалыматты бул күнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев биздин телеканалга билдирди. Ахматбек Келдибеков УКМКдан сурактан чыкты. Келдибековго жасалган аракет айрым саясатчылар бийликтин басымы катары сыпатташты. Президент депутаттардын айлыгын кыскарткан чагылыкка кол койду. Мындан ары эл өкүлдөрүнө кызматтык автоунаалар да берилбейт. Мигрант өз айылына балдар бакчасын куруп берди. Кадамжай районундагы Марказ айылында 125 орунга ылайыкташкан балдар бакчасы ачылды. 3 декабрь жума. Бул күнү Баткен менен Согди облусунун башчылары чек ара жаңжалын талкуулашты. Шаршембиде мамлекеттик чек ара тилкесине Тажикстан тараптан 7-8 жолу ок атылган болчу. Ишенимден кеткен 3 инспектор иштен алынды. Алар товар алып өтүүдө коррупциялык схемалар уюштургандыкта айыпталууда. Бектур Асанов Улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылды. Буга чейин Бектур Асанов Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы менен оозго алгыс сөздөр менен сөгүштү деп айтып чыккан болчу.
Мамлекет тарабынан майыптарды коомго аралаштыруу максатталууда. Бүгүн өлкөнүн бардык аймагында мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнү белгиленди. Кана эми ушул өлкөнүн экономикасы өстү, туристтик багыттары жакшы жолго коюлду, завод фабрикалары курулду, сыртта тентиген эл мекенине кайтты, билим берүү, медицина бийик деңгээлге көтөрүлдү деген суктануулар менен дүйнө таң калып караса дейсин киши. Бирок андай болбой жатпайбы? Тилекке каршы шайлоонун арты менен жайлоо, будуңчаң, бурмалоо, акыйкатсыздык, анын негизинде жаралган нааразычылыктар. Эсиңизден чыга элек болсо, эгер өткөн жылдагы шайлоо анын жыйынтыгы болуп көрбөгөндөй тополоң тоз менен, митингдер менен, бийликтин күтүлбөгөн жерден чукул алмашуусу менен коштолду. Ооба, дал ошондой болгон. Анын негизинде Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттарынын мөөнөтү дагы 1 жылга узартылды. Бул аралыкта баш мыйзамдын өзгөрүлүүсү жүз берди. Шайлоо системасына өзгөртүү киргизилди. Анын алкагында 120 эмес 90 эл өкүлү Жогорку Кеңешке келмей болду. Ошол 90 депутат келе албай жатат. Ага себеп мен айтпасам да белгилүү болду окшойт баарыңарга. Тиги БШКнын сервери капилеттенби, же кайдыгерликтенби, же атайынбы, болбосо хаккерлердин чабуулунанбы, кыскасы бир саамга иштен чыкты. Бул калпыстык өлкөнүн саясий табиятына терс маанай жагдай түздү. Нааразычылыкка жем таштады, ишенимге суу септи. Ар кимге ар кандай белгисиз жана белгилүү шектенүүлөрдү жаратты. БШК төрайымы кечирим сурады. Бир эмес, 2 ирет. Ошол менен чектелди да бюллетендерди кол менен саноо чечими кабыл алынды. 3 күн 3 түн эсептелип, босого балдан 6 партия өттү. Бул убакыт аралыгы өлкөдө түрдүү окуялардын жаралышын шарттады. Шайлоонун кереметтери жана кесепеттери жөнүндө кесиптешим кенен сөз кылсын анда. Ушул жума ичи Борбордук шайлоо комиссиясы серверден кеткен катачылыктар боюнча түшүндүрмө берди. Жыйынга партия лидерлери, өкүлдөр жана журналисттер катышты. Анда БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова сайтта техникалык катачылыктар кеткенин айтып, ал үчүн элден кечирим сурады. Бирок бул мүчүлүштүк эч нерсени өзгөртө албайт деп билдирди. 28 ноябрда болгон ката боюнча биз кече түшүндүрмө бердик, мындай схемалык. Бул жерде эч кандай сбой же башка бир ката болгон жок. Серверге келди, түштү, расшифровка болду. Серверден автоматтык түрдө система чагылдыруу системасына чыгып сайтка чыкты. Азыр добуштарды кол менен эсептөө жүрүп жатат. Маалыматка ылайык автоматташтырылган урна чыгарып берген баштапкы жыйынтыктар өзгөрүшү мүмкүн. Бирок өтө чоң өзгөрүү болбойт. Добуштар саны өйдө өсөт, бирок ылдыйлабайт. Жараксыз бюллетендердин саны азайып, кайсы бир партия же талапкердин пайдасына чечилет. Анткени сервер туура эмес чыгарып салган добуштар бар. Кол менен добуштарды саноо өзүңүздөр билгендей ушул шайлоонун натыйжаларын аныктоого юридикалык мааниге ээ болгон маалымат. Демек, бардык добуш берүүнүн жалпы республика боюнча жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары ошол кол менен саноонун жыйынтыктарынын негизинде аныкталат. Кийинки этапта жана кол менен саноонун жыйынтыктары биздин системага киргизилип атат азыр. Бул арада шайлоого катышкан партия өкүлдөрү тарабынан суроолор узатылды. Алар БШК төрайымынын моралдык жоопкерчилигине токтолуп, болуп аткан жагдайга түздөн түз күнөөлүү экенин айтышты. Сервердин иштебей калганы биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейинки шайлоолордо да ушундай эле көрүнүштөр кайталанган. Таза шайлоо болду деп айтууга болбойт. Ошол үчүн БШК төрайымы кызматтан кетип, кайра шайлоону дайындоо керек дейт. Нуржан Карманбековна, сиз бүгүн 28-ден кийин болуп туруп бүгүнкү күнү деп коелу. Сиз жоопкерчиликти сезип атасызбы? Сиз кандай мамлекеттин, президенттин, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын имиджине өтө мындай кечирилгис доо кетиргениңизди? Ооба, мен түшүнүп атам. Биз бардык мамлекеттик органдар, Борбордук шайлоо комиссия, биздин округдук, участкалык шайлоо комиссиянын баары ушунча көп аракет кылышкан. Ошол 28 ноябрда болгон ушул механикалык ката
биздин ушул аракеттерибизге абдан чоң мындай күмөн жаратты да. Мен бул боюнча жоопкерчиликти албетте сезип атам. Буга өз кезегинде БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова жооп берип, шайлоо таза өткөнүн белгиледи. Болгону серверден техникалык каталар кетти. Автоматташтырылган урна чыгарган жыйынтык мыйзам боюнча эсепке алынбайт. Акыркы жыйынтык бир гана кол менен саноо өткөндө гана чыгаарын билдирди. Бул жерде бурмалоо бул башка. Жылдызхан Айтибаевна, ал такыр башка нерсе. Мен бурмалоо деген жокмун. Бул жерде серверди өчүрүп туруп мына ушундай жыйынтыкка келүү биздин тарыхта азыр эле болуп аткан жок деген маселени коюп атам сиздин алдыңызда. Бул бир. Шайлоодон жеңил ызасын тарткан партиялар кайра шайлоо дайындоону талап кылып жатышат. Антпесе өлкөдө стабилдүүлүк болбойт. Кол менен эсептөөнүн жыйынтыгы эч нерсени чечпейт. Анткени шайлоо болгон ишеним кетти деп жатышат. Таза өттү деп ойлойм, таза өттү дейм. Анткени көрдүңөрбү деден мугалимдер, мектеп мугалимдери, врачтар чуркап, директорлор чуркап аларды тапшырма берген көрдүңөрбү, уктуңарбы? Аны кылдырган жокпуз. Башка жетекчилер, акимдер айдып көтөрүп чуркап, агитацияга аралашып жүргөнү көрдүңөрбү? Бир-экөө аралашып эле жумуштан алып чыгабыз. Таза да бул. Жок да администрация токтоп коюп. Массага отуруп алып избирательный комиссияны машина коюп коюп, багажка акчаны чачып туруп, ошо таратып аткан фактыны көрдүңөрбү? Жок да аны баары токтотуп коюп. Ошо да таза. Ал эми результаттын болсо көрө элем эл кандай шайлоодо. Бул арада БШК имараттын алдында шайлоого нааразы болгон тараптар митинг өткөрүп жатышты. Алар өлкөдө төңкөрүш болуп кетүү коркунучу бар экенин айтышууда. Эгер болуп кете турган болсо, анда мамлекеттүүлүккө катуу доо кетерин билдиришүүдө. Мен революция болушун каалаган жокмун. Эгерде революция болсо биз бутубузга турбай калабыз. Бирок булар өздөрүнүн аракеттери менен, мына ушундай мыйзамсыз жолдору менен, кылмыштуу жолдору менен булар өздөрү революцияга жол ачып берип атат. Болгондо дагы ушундай оор экономикалык кырдаалда эл кыйналып турганда ушунчалык таза, ушунчалык мыйзамдуу өткөрүш керек эле да шайлоону. 28 ноябрда Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өттү. Шайлоо күнү добуш берүү аягына чыккан учурда БШКнын маалыматтык шайлоо системасы үзгүлтүккө учураган. Жыйынтыгы башаламандыкка айланып, бир катар шайлоого болгон нараазычылыктар жаралды. Буга байланыштуу добуштарды кол менен саноо өтүп жатат. Бүгүнкү күндө 90% саналып бүткөнү белгилүү болду. Шайлоонун жыйынтыгы 1-2 күндүн ичинде чыгаары айтылууда. Жоодар Бузумов, Данияр Чарбеков, Апта Ньюс үчүн. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Өлкөдө кечкен мындай аракеттерге карап өз ойлорун, пикирлерин айткандар болду. Нааразычылыкка чыккандар болду. Шайлоо башынан өтсүн дешти. Ага каршы чыккандар кездешти. Эмнеге тынч жүрбөйсүң деп Өмүрбек Текебаевди сабап да кетишти. Сабалгандар изделди. Мындай аракетти боектоппу же жомоктоппу Өмүрбек мырза саясий террор деп атады. УКМК жетекчиси болсо мурдун балта кеспей тек кана ага эч ким кол салган эмес, бирөө менен уруша кетип каршылашы чаап жиберген деп баа берди. Социалдык тармак жаатка коктуу колотко бөлүндү. Бири Текебаевга чала болот десе, башкасы бийликти күнөөлөдү. Бул жагдайларга өлкө башчысы дээрлик күн сайын үн катып, пикир жазып жатты. Анын ал аракеттери да сынга кабылды. Президентти блогер деп да атап салышты. Ал аралыкта Ахматбек Келдибеков УКМКга чакырылды. Келдибеков 28 ноябрда өткөн шайлоого байланыштуу суракка чакырылганы маалым болду. Мында саясатчыга социалдык тармакка чыккан видео боюнча түшүндүрмө берүү талап кылынган. Азаттык партиясынын мүчөлөрү болсо Келдибековдун жасаган иш аракеттерин туура деп баалап, бул жагдайды бийликтин басымы катары сыпатташты. Алар Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды эсептөөдө көз боемочулук жасалды деген пикирден азыр да кайтышкан жок. Маалыматтык система иштебей калды деген жоопко бүгүн дагы нанбай тургандыктарын айтышууда. А бирок жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Борбордук шайлоо комиссиясынын сервериндеги маалыматтарды алмаштырып салуу мүмкүн эместигине көзү жеткенин билдирди. 2 декабрда ага улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев БШКнын адистери сервердин кантип иштерин түшүндүрүп, көрсөтүп беришкени маалым болду.
Аптанын эң маанилүү окуяларынын бири мурдагы төрага Ахматбек Келдибековдун УКМКга чакырылышы жана Өмүрбек Текебаевдин ур токмокко алынышы болду. 2 декабрь күнү таң эрте Келдибековдун тарапташтары жана партиялаштары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына чогулушту. Алар мурдагы төраганын суракка чакыртылышын бийликтин басымы катары сыпатташты. Бул кысым баягы өзүңөрдүн оюңарды айтпагыла, тиги шайлоону тааныгыла, тааныбасаңар биз силерди камайбыз, урабыз, каалаганыбызды кылабыз деген сөздөр болуп атат да. Мына ошол нерселерди жасап атышат да. Эми кыргыз эч нерседен коркпогон калк. Кыргыз октон да коркпойт. Канчалык кысым кылган сайын кыргыз ошончолук башын көтөрөт. Ушуну түшүнбөгөндө бийликти мен таң калып атам да. Мындай болбойт. Зөөкүрлүк эч качан жакшылык алып келген эмес. Ал арада саясатчы Келдибеков белгиленген убакытка УКМК имаратына келип ичкери кирип кетти. Маалыматтарга ылайык Келдибеков 28 ноябрда өткөн шайлоого байланыштуу суракка чакырылган. Ага карата шайлоонун баштапкы жыйынтыктарын бурмалап жатат деген кине коюлган. Социалдык тармакка чыккан видеосу боюнча түшүндүрмө берүүсү талап кылынган. Ушул жерде дополнительный экинчи компьютер даярдалган. Бул серверди, бул компьютерден отключать этип, кайра бияка подключать этип, муну кайра основной мониторго чыгаргыча как раз технически 30 минут вакытты талап кылат. Себеби муну отключать этиш керек, муну подключать этиш керек, муну проба жасаш керек. Ал могул жерге буга да тапшырма берилген, проценттерди моундай кыласың деген тапшырма берилген да. Базаны уже Шайылдабекованын айткан эсиңиздерде болсо, бизге саат 20:00-гө канча шайлоочу келип катышты деген жеринде 1 миллион возможно кичине ошибка кылышы мүмкүн. 1 миллион 50 же болбосо 1 миллион 70 миңге чейин шайлоочу келип катышты деди. 30% шайлоочу келип катышты деди. Ал эми могул жерге ошол 3 мүнөт 30 мүнөттүн аралыгында үзүлгөндөн кийин бул 34%га чыгып кетти. Бирок анткени менен Азаттык партиясынын мүчөлөрү Келдибековдун жасаган иш-аракеттерин туура деп баалашкан. Анткени шайлоо бурмаланып, таза өткөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды эсептөөдө көз боемочулук жасады. Маалыматтык система иштебей калды деген жоопко бүгүн эч кандай ынабай турганын билдиришкен. Бүгүнкү болуп аткан ситуациядан чыга турган көрүнүш эмес бул. Коркутуу, үркүтүү бу менен чыга албайбыз биз. Андан көрө шайлоону туура алып барыш керек. Шайлоону туура нукка буруш керек. Булар ошондой коркутса, ЦИКтин председателин коркутса болмок, ЦИКтин мүчөлөрүн коркутса болмок. Билбейм, бизди коркуткан эмне? Биз эмне кылдык? Биз мыйзам бузуу жолдорун жасаган жокпуз да. Биз болгондо эле өзүбүздүн добушубузду талап кылып атабыз. Ал убакта УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев чогулгандардын алдына чыгып, Ахматбек Келдибековго карата эч кандай кысым болбогонун айтып, болгону шайлоонун автоматташтырылган системасы боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Бул жерде бизде азыр бир эле маселе каралып атат. Мына кече өзүңүздөр жакшы билгендей, Борбор шайлоо комиссиясынын сайтында жанагы болгон сбой боюнча, ал сбойдун сыртта сбой болгондугу, аны эч кандай системага тиешеси жоктугун биз айтып келе жатабыз. Жана муну биз доказать этабыз. Ошол эле маалда кечинде Ахмат Келдибеков тарабынан Центр избиркомунун иштөө тартибинин схемасын туура эмес маалыматтарды жазып, өзүнчө бир схема түзүп жазып алып туруп, коомчулукка таратып аткандыгы боюнча биз азыр чара көрүп атабыз. Ошол эле күнү Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков дагы ичкери кирип чыкканын айтты. Ал өз сөзүндө Келдибековго карата эч кандай басым болбогонун билдирип, сүйлөшүү жылуу маанайда жүргөнүн айтты. Жанагы кечээки схема боюнча бүт жанагы министрлерди, адистерди чакырып, ошол Ахматка Келдибеков азыр мындай түшүндүргөнчө ошол маселенин тегерегинде сүйлөшүп жатат. Сурак болгон жок. Сурак болбой, ошого түшүндүрүү болуп жатат. Анан бүткөндөн кийин буюрса чыгат деп азыр сүйлөшүп чыктык. Маек аптан жылуу болду, жакшы болду. Биз шайлоо жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Бир гана маселенин тегерегинде сүйлөштүк эле, ал баардыгын түшүндүрүп бизге айтып берди. Биз ошону айткандарын азырынча ынандык.
анан акмат чыккандан кийин тактап туруп ошо боюнча кийин биз бир нерсе айтсак болот да. Эртең мененки саат 10:00 УКМК имаратына кирип кеткен Келдибеков түш өөп калган кезде сурактан чыкты. Биринчи подарка чыкты го. Жогорудагы окуядан бир күн мурда эле Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сабалышы, эртеси эле Ахматбек Келдибековдун суракка чакыртылышы, саясат таануучулардын пикиринде саясий куугунтук катары бааланса, ал эми УКМК төрагасы Ташиевдин айтымында Текебаев жөн гана бирөө менен мушташа кеткен. Бирок Өмүрбек Чиркешевке жанантип 70 бала келип, анан ал кишини сүйрөп чыгып, анан жана телефондорун алып кетип, анан биз телефондон көрүп калдык, ал кишини мындай уруп да жиберсе керек да. Мен ойлойм да, бул туура эмес нерсе да, бул туура эмес көрүнүш. Биз бири-бирибизди уруп коркута албайбыз, айрыкча Өмүрбек Чиркешевди эч ким уруп коркута алган эмес. Кечеге Текебаевге кол салуу боюнча Текебаев кол салынган эмес, Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катайы келип кол салып, Текебаев кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Текебаев менен кимдир бирөө урушуп кеткен. Ошонун азыр ички иштер министрлиги иликтеп атат. Текебаевга кол көтөргөндүгү боюнча уже бир адам кармалды. Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегинде жоопко тартылат. Айтсак, Ахматбек Келдибеков 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Азаттык партиясынан катышкан. Баштапкы жыйынтыкка ылайык аталган партия шайлоодо уткан. Кийин Борбордук шайлоо комиссиясы автоматтык эсептөө системасы үзгүлтүккө учраганын айтып, жыйынтыкка байланыштуу маалыматтар алмашып кеткен. Мындан улам добуштар бурмаланды деген нааразычылыктар жаралып, Ахматбек Келдибеков бийлик 3 күндүн ичинде кайра шайлоо өткөрүш керектигин айтып чыккан. Илья Санарбай уулу, Данияр Чарбеков, Апта-Ньюс, Бишкек. Кол менен эсептелгенден кийин гана колго туура алган 5 бармакты кол менен жегендей ыраазы болобузго деп Миржан Балыбаев аттуу кесиптеш агам айткандай, кол менен санап, анан жаныбыз жай алды окшойт. Бир күн кем 1 апта бою саналган кол санактын жыйынтыгы менен 6 партия 5% босого менен өттү. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру, бул көрсөткүч 99% жыйынтык менен чыгарылган көрсөткүч. Эми 1% калды деген чактада чоң айырмачылык калтырбайт. Мыйзам боюнча добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. 28 ноябрда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоо өттү. Аралаш системада өткөн шайлоого 21 партия, ал эми 1 мандаттуу округтардан 282 талапкер катышты. Добуш берүү аягына чыккан учурда автоматтык эсептөө системасы бир өчүп күйүп, жыйынтыкка башаламандык жаралган болчу. Өтүп бара жаткан бул жума саясаттын олку-солку окуялары менен коштолду. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бир топ партиялардын нараачылыгын жаратты. Буга Борбордук шайлоо комиссиясынын добуш эсептеген системасынын үзгүлтүккө учураганы да кошул ташыл болуп калды. Нараачылыгын билдирип, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жаткан партия мүчөлөрүнө өлкө башчысы Садыр Жапаров кол менен эсептөөнүн жыйынтыгын күтүүнү суранды. Ошентип, кол менен эсептөө жараяны жүргүзүлүп, партия жана талапкерлердин алган добуштары өзгөрүүгө дуушар болуп жатты. Анда шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча карап көрсөк, босого балдан 10 партия өткөн болчу. Ата журт Кыргызстан 29,3%. Ишеним 24,9%, Ынтымак 20,69%, Альянс 14,47%, Бүтүн Кыргызстан 11,15%, Ыйман Нуру 10,19%, Эл үмүтү 8,90%, Азаттык 7,90%, Социал-демократтар 6,32%, Ата Мекен 6,45%. Бул көрсөткүч шайлоо күнү кечки саат 20:30га алынган маалымат боюнча берилди. Андан көп өтпөй Борбордук шайлоо комиссиясы добуш эсептечүү системанын үзгүлтүккө учурап, бир топ добуштардын жок болуп кеткени айтылган. Мындан улам нааразычылык күчөп, кол менен эсептөө мүмкүнчүлүгүн колдонуу сунушу менен өлкөнүн бардык шайлоо тилкелериндеги добуштар кол менен эсептеле баштады. Шайлоонун эртеси күнү кол менен саноонун алгачкы жыйынтыгында 6 партия гана босого балдан өткөндүгү маалым болгон. Ата журт Кыргызстан 16,44%, Ишеним 13,12%, Ынтымак 10,65%, Альянс 8,7%, Бүтүн Кыргызстан 6,58%, Ыйман Нуру 5,95%. Ушундай эле кол менен эсептөө бир мандаттуу округ боюнча жарышка чыккандардыкы да эсептелди. Анда башка талапкерлерге салыштырмалуу чоң айырмачылыктар менен добуш алган талапкерлердин ондугу да жарыяланды.
Айбек Алтынбеков, номер 15-ші Пазар Кургун шайлоо округу боюнча талапкер, 23.779 добуш менен биринчи сапта турат. Искендер Матраимов, номер 9-ші Карасу шайлоо округу боюнча талапкер, 22.479 добуш алган. Элмурза Сатыбалдиев, номер 12-ші Өзгөн шайлоо округу боюнча 21.933 добуш алган. Улан Примов, номер 11-ші Алай шайлоо округу боюнча талапкер, 21.928 добуш алган. Айбек Осмонов, номер 7-ші Ош шайлоо округу боюнча талапкер, 21.306 добуш. Шайырбек Ташиев, номер 17-ші Жалал Абад шаардык шайлоо округунун талапкер, 21.266 добуш. Бактыбек Сыдыков, номер 16-ші Нолкен шайлоо округунун талапкер, 20.989 добуш. Улан Бакасов, номер 33-ші Нарын шайлоо округу боюнча талапкер, 19.975 добуш. Нурбек Алимбеков, номер 8-ші Төлөкөн шайлоо округу боюнча талапкер, 18.882 добуш. Шайлообек Атасов, номер 8-ші Төлөкөн шайлоо округу боюнча талапкер, 16.971 добуш менен алдыңкы сапка чыккан. Бул тизме кол менен эсептөөнүн алгачкы жыйынтыгынын негизинде болгон. Ал эми өтүп бара жаткан бул жуманын 5-чи күнү бир мандаттуу шайлоо округтарынан койгон талапкерлердин бюллетендери 100% эсептелип, толук маалымат жарыяланган. Элмурза Сатыбалдиев, номер 12-ші Өзгөн шайлоо округунан талапкер, 72.171% добуш менен биринчи сапта турат. Искендер Матраимов, номер 9-ші Карасу шайлоо округунан талапкер, 62.39% добуш алган. Шайырбек Ташиев, номер 14-ші Жалал Абад шайлоо округу боюнча талапкер, 62.14%. Айбек Алтынбеков, номер 15-ші Базар Кургун шайлоо округу боюнча талапкер, 61.48%. Бактыбек Сыдыков, номер 16-ші Нолкен шайлоо округу боюнча талапкер, 54.19%. Улан Бакасов, номер 33-ші Нарын шайлоо округу боюнча талапкер, 53.48%. Улан Примов, номер 11-ші Алай шайлоо округу боюнча талапкер, 50.14%. Айбек Осмонов, номер 7-ші Ош шайлоо округу боюнча талапкер, 49.8%. Дастан Бекешев, номер 28-ші Октябрь шайлоо округу боюнча талапкер, 47.8%. Жалолидин Нурбаев, номер 6-ші Араван шайлоо округу боюнча талапкер, 44.95%. Ал эми кол менен эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча бүгүн 4 декабрь 13:00 алынган маалымат боюнча бюллетендер 99% эсептелип серверге киргизилди. Анын жыйынтыгынын негизинде төмөнкү партиялар 5%дык босого балдан өткөн. Атажут Кыргызстан 17.25%, Ишеним 13.57%, Ынтымак 10.90%, Альянс 8.29%, Бүтүн Кыргызстан 7.1%, Ыйман Нуру 6.11%. 28 ноябрь парламенттик шайлоо аяктап, жыйынтыктары санала баштаганда Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматташтырылган системасы бир канча убакытка чейин иштебей калган. Кайра ишке киргенде добуштардын көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бул шайлоо катышкан партиялардын арасында жана коомчулукта күмөн ойлорду пайда кылган. Учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети буга байланыштуу териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Мындай мүчүлүштүктөрдүн негизинде өлкө башчысы Садыр Жапаров да коомчулукка билдирүүлөрүн жеткирүүдө. Анын акыркы кайрылуусунда эгер шайлоо учурунда бийлик тараптан кысым болгонун Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү айтып чыкса, мен дароо отставка кетем деп айткан. Кыргызстан боюнча шайлоо комиссиясынын 31 000 мүчөсү бар. Элестетсеңер, 31 000 кишинин катышуусу менен түн катып бюллетендерди көтөрүп алып чуркап жүргөнүбүздө. Азыр 3 киши менен кыңгыр иш кылсаң дагы билинип калчу заман. Эгер бийлик тараптан кысым болсо, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ушинтип кысым болду. Биз добуштарды уурдадык деп айтып чыксын. Мен отставкага кетип калайын. Эске салсак, 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо болгон. Ошол эле күнү кечинде шайлоо тилкелери жабылгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын сайты кеминде 2 жолу иштебей калган. Алгач партиялардын алган добуштардын пайыздык көрсөткүчү менен эсептей келгенде 100% эмес, 140%га чыгып кеткен. Экинчи учурда асуудан түшкөн добуштарды көрсөтүп жаткан сайт маалымат бербей калды. Социалдык тармактын колдонуучулары арасында дароо нааразычылык жаралып, шайлоого катышкан 4 партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын да айтып чыгышты. Нурзада Сыдыкова, Таткабек Шабданбек уулу, Бектур Мойдунов, Аптанюс. Сиз бул берүүнү ушул тапта Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Быйыл 15 августта Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы аялдардын укуктарынын тартиби боюнча атайын декрет чыгарды. Мында
Талибан өкмөтүнүн аялдар тууралуу чыгарган жарлыгында алардын билим алууга болгон укугу эске алынган эмес. Казакстанда болсо жогорку соттун мурдагы судьясы Мейрам Жангутдинов алдамчылыкка айыпталып 5 жылга эркинен ажыратылды. Соттун өкүмүнө ылайык ал республиканын түштүгүндөгү Түркистан облусунун райондук судьясынан башка жумушка которуу үчүн ири өлчөмдө пара алганы аныкталган. Орусия Украинанын чек арасындагы чыңалууну басаңдатышы керек. Бул боюнча АКШнын мамлекеттик департаментинин башчысы Энтони Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукканда билдирди. Дагы дүйнөдө кандай саясат жана окуялар, кырдаалдар кечип жатат, ал боюнча Асылбек Тагайбек уулу айтып берсин. Беларустун борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда азыркы мыйзам боюнча келерки президенттик шайлоо 2025 жылдын 20-июлунда болмокчу. Беларуста мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо болушу мүмкүн. Бул тууралуу өлкө башчы Александр Лукашенко РИА Новости агенттигине курган маегинде айткан. Маалыматка караганда учурда өлкөдө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоор иштелип жатат. Референдум 2022 жылдын февраль айында өткөрүлмөкчү. Президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда болуп калышы мүмкүн. Буга менин чечимим же башка мыйзамдагы шайлоо тууралуу өзгөртүүлөр себеп болушу ыктымал. Эгер боло турган болсо дароо эле 2022 жылы боло калат деп айтуудан алысмын, деди Лукашенко. Ошондой эле ал жаңы конституция кабыл алынгандан кийин бардык бийлик органдары кайрадан шайланышы керектигин айтты. Берлинде Германиянын коргоо министрлигинин ички короосунда канцлеринин милдетин аткаруучу Ангела Меркелдин кызматынан узатуу салтанаты өттү. Протокол боюнча жогорку кызматтагы саясатчы коштош азем үчүн бир нече музыкалык композицияны өзү тандаш керек. Меркель германиялык панк-рокерчы Нина Хагендин «Түстүү тасманы унутуң» деп аталган ырын тандаган. Айтымына караганда бул аткаруучунун чыгармачылыгы анын жаштыгынан эң жаркын учурларына туура келген. Аскердик оркестр 1950 жылдар атактуу болгон германиялык ырчы жана актриса Хильдегард Кнефтин ырын жана чиркөө композициясын аткарды. Аягында улуттук гимн жаңырды. Меркелдин бул кызматта эмгектенип келе жатканына 16 жыл болду. Германия Швейцарияны ковид коркунучу жогору өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Мындан ары Германиянын тышкы иштер министрлиги коңшу өлкөгө туристтик сапарды сунуштабайт. Жана коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөй кайтып келгендер карантинде сактоого туура келет. Бул швейцариялык ишканалардан өзгөчө лыжа куртурунун тынчсыздануусун жаратат. Бул Германиядан келген туристтердин жетишсиздигинен байкаларлык таасир этет. Швейцариянын ички иштер федералдык департаментинин башчысы Ален Берсеттин айтымында өлкөдө пандемияга байланыштуу кырдаал абдан оор. Бийлик кошумча санитардык чараларды киргизди. Мисалы бет каптарды кийүүнү көбөйтүү жана коомдук жайларга жана иш-чараларга эмдөөдөн өткөн же айыгып кеткендер үчүн гана кирүүгө болот. НАСА 11 декабрда жерге 4660 Нейрос астероиди жакындай тургандыгын болжолдоп жатканын Известия булагы жазды. Жумурткага окшош объектинин диаметри 330 метрде түзөт. Астрономдор ал жерге 4 миллион чакырым аралыктан учуп келет деп эсептешет. НАСА астероид биздин планета үчүн бир топ кооптулук жаратарын айткан. Эксперттердин маалыматы боюнча бул объект күндө 664 күндө толук айланып чыгат. Окумуштуулар ал жака космостук миссия жөнөтүүнү бир нече жолу сунушташкан. Кооптуу астрономиялык объект деп адатта көлөмү да зыяны да чоң астероидтерди айтышат. Ла Пальма аралындагы Кумбре Веха жанар тоосунун түндүк чыгыш жагында жаңы жаракалар пайда болуп, кайнап жаткан от кайрадан асманга атыла баштады. Өткөн ишембиден тарта абал кайрадан курчуган. Жергиликтүү бийликтин билдиргенине караганда, асманга чачылгандан сырткары лава ылдый көздөй акырындык менен ага баштаган. Жергиликтүү бийлик лава эгерде жаңы жаракадан чыгып, чектелген жерден өтүп баратканы байкалса, элдин көбүн эвакуациялоо зарылдыгын айтты. 21 сентябрда бир апта ичинде жер кеминде 25 000 ирет термелген. Жанар атылгандан бир нече күн өтпөй жүздөгөн үйлөр лаванын илебине туруштук бере албай жарактан чыкса, 5000ге чукул жашоочуну коопсуз жайга көчүрүүгө туура келген. Түштүк Африкадагы жаратылыш парктардын биринде жалданган пил туристтерге кол салып, алар качып кутулган. Стажерлор менен алардын насатчылары Түштүк Африкадагы Сиалати жаратылыш паркында аз жерден өмүрү менен кош айтышып кала жаздаган. Ичиндегилер коопсуз жайды көздөй качып чыккан. Бул кырсыкка тиешеси бар Eco Training компаниясы мындай абалдын эмне себептен келип чыккандыгын түшүндүрүп берген. Стажерлор менен алардын насатчылары күндөгүдөй эле паркты кыдырып жүрүп, пилдин балдары топ болуп турган жерге келишкен. Алар жаныбарларга байкоо салыш үчүн автоунааны токтотуп туруп калган. Мону пилдин чоңдору кооптулук катары кабыл алып, капталдан чуркап чыга калып, кишилерге кол салган. Талкаланган автоунаадан чыккан адамдар башка жол тандабаска отурган деп түшүндүргөн компания өкүлү.
Мен ушул тапта Маяна статусунан алып караганда өзүмдү бир сыйра депутат сезип алдым сыягы. Ооба, депутаттардын айлыгы кыскарды. Эми эл өкүлдөрүнө кызматтык унаа да берилбейт. Анткени президент депутаттардын айлыгын кыскарткан жарлыкка кол койду. Жарлыктын алкагында жогорку кеңештин депутаттарына кеткен чыгымдар азайтылып, парламентарийлердин кызматтык акылаты төмөндөтүлдү. Жогорку кеңештин төрагасынын айлыгы 30 000 сом, вице-спикерлердики 27 000 сом, парламенттик фракциялардын лидерлеринки жана комитеттердин төрагалыныкы 26 000 сом, депутаттардыкы 25 000 сом деп белгиленди. Маалыматта жогорку кеңештин депутаттарына турак жай үчүн компенсация төлөнүп келгени кабарланды. Бул жарлык менен компенсациялар жана кызматтык автоунаалар алынып салынды. Ал эми колдо бар кызматтык батирлер турак жай жок депутаттарга бөлүштүрүлөт. Сиз бул кадамга кандай карайсыз көрүүчү? Сөзсүз ой пикир калтырасыз деген ойдомун. Ал пикирди комментарий бөлүмүнө жазсаңыз болот. Сиздин пикир аба суудай маанилүү экенин айта кетейин. Келерки жаңыркан жумада сиз менен жакшы жаңылыктар аркылуу көрүшүү насип этсин деп коштошом. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мерим Абдилажанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча сак саламатта болуңуз.